Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев калаага кирген унаалардан акы алууну сунуштады. Кала башчысы Европа менен Кытайда ушундай тажрыйба бар экенин мисал келтирген. Ал президент шаарды өнүктүрүүгө акча бөлүп бергенин эске салып, бирок мындай нерсе дайым эле боло бербестигин кошумчалады. Ушу Ош шаарыбызга кирип чыккан машинелерди платный кылсак деген сунушту киргизейин деп атам да. Допустим, Европада ошондой практикалар бар экен. Ал ортодо УКМК бардык кызмат адамдарын тантыган идеяларды сунуштап билдирүүлөрдү жасоого чакырды. Атайын кызмат Жеңишбек Токторбаевдин Ош шаарына кирип чыккан унаалардан акы алуу сунушун колдобой тургандыгын кабарлайт. Эгерде акы киргизсе, жүк карапайым элдин чөнтөгүнө түшөт. Товарларды жеткирүү кымбаттап, бизнес аксайт. Буга жол бербеш керек. УКМК мындан ары бардык кызмат адамдарына тантыган идеяларды сунуштап билдирүүлөрдү жасоого чакырат, деди атайын кызмат. УКМК жергиликтүү органдардын жетекчилерин пиардан алыс болуп, элдин чыныгы көйгөйүн чечүүгө чакырды. УКМК бардык кызмат адамдарын тантыган идеяларды сунуштап билдирүүлөрдү жасабоого чакырды. Ошондой эле жергиликтүү органдардын жетекчилерин пиардан алыс болуп, элдин чыныгы көйгөйүн чечүүгө чакырды. УКМК Ош мэринин унаалардан акы алуу боюнча сунушуна комментарий берди. Жеңишбек Токторбаевдин башка региондогу автоунаа айдоочулары үчүн Ош шаарына кирүү үчүн акы төлөтүү бул демилгесин колдобойт. Ошол эле учурда УКМК жетекчилиги түштүк борборго кирүү үчүн төлөм киргизилген учурда коомчулукта терс реакция болот. Башкача айтканда, бардык чыгымдар карапайым жарандардын мойнуна түшөт. Айрыкча аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн оор болот деп эсептейт. Товарларды шаарга жеткирүү кымбаттайт. Бизнес бул чыгымдарды керектөөчүлөргө которуусу мүмкүн. Тын анча бай эмес. Катмары сапардан баш тартууга же сапарга бюджеттин олуттуу бөлүгүн коротууга аргасыз болот. Бул кабыл алынбайт. Мындан ары УКМК бардык кызмат адамдарын, мэрлер, акимдер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу өкүлдөрү жана башка жетекчилер ушул сыяктуу туура эмес идеялар жана билдирүүлөр менен чыкпоого чакырат. Ошондой эле бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин жеке пиар компаниялар менен алек болбостон Кыргыз Республикасынын облустарын жана шаарларын тургундарын курч көйгөйлөрүн чечүүгө чакырат. Ушу шаарыбызга кирип чыккан машинелерди платный кылсак деген сунушту киргизейин деп атам да. Допустим, Европада ошондой практикалар бар экен, Кытайда ошондой практика бар экен. Допустим, шаардын азыркы архитектор өзү түшүндүрүп айтып берет. Шаардын кирген жактарына шаардын сондун кылып аркаларды куруп, терминалдарды коюп, допустим, грузовой машина кире турган, жеңил машина кире турган кылып, терминалдарды коюп, жолдо татнага кылып оңдоп, ошо менен терминалдын киребеш шлагбаумдарын жанын стоянка кылып, татнага кылып. Эгер, допустим, шаардын ичинде машинасы менен кирем десе, анда машинесинин эмесине карап туруп, допустим, легкой машина болсо 50 сомдон 100 сомго чейин, грузовой машина кире турган болсо 100 сомдон 150 сомго чейин платный кылып киргизсек шааргачы. Эгер 56 миң машина бир күндө кирип чыгат экен. Урматтуу жетекчилер, 56 машина, 56 миң машинаны 50 сомдон эсептесек, 2 миллион 800 миң сом болот экен. 2 миллиона 800 тысяч сом в день, в сутки. Ну хорошо, 2 миллион эсептейли. Суткасына 2 миллион болсо, 10 күндө канча болот? 20, бир айда 60 миллион түшүп калат. Мына акча, мына жол, мына тротуар, мына бак, мына здание. Зданиянын кебетесинде көрдүңүз эски зданиялар. Мына жердеги муниципалитетке караштуу зданиялар бардыгы эски, мектептерибиз эски, садиктерибиз эски. Тиги жанагы көмөкчү мектептерибиз бардыгы эски. Реабилитацион центрлер бардыгы эски, карыялар үйлөрү эски. Тоз акча болсо баарын жаңылайт болчук да. Ушу маселеди карап туруп, сиздерди чакырып, азыр мына урматтуу архитекторубуздун презентациясын ошого карап өзүңөр да сунуштарыңарды берсеңер. Ош шаарынын аймагына кирүү үчүн негизги 6 жол бар. Алар Ош Ноокат багыты, Ош Алай багыты, Ош Араван багыты, Ош Өзгөн багыты, Ош Кара Суу багыты, Ош Аэропорт багыты, Кыргызстан Өзбекстан багыты. Бир күндө Ош шаарынын аймагына бул жол менен 56 миң автоунаа кирип чыгат. Кирип чыккан автоунаалар жол тыгынды пайда кылуу менен жолдун талкаланышына алып келет. Андан сырткары экологияны булгайт жана токтотуучу жайлардын аздыгынан улам шаар аймагына бир топ көйгөйлөрдү жаратат. Биз шаар тургундарына ар тараптуу жакшы шарттарды түзөбүз десек, анда шаар аймагына кирип чыккан автоунааларга чектөө же алардын кирүүсү үчүн төлөм алуу жолун карообуз учурдун талабы. Төлөмдөрдүн чени транспорттун түрүнө ылайык белгиленет. Төлөмдөрдөн түшкөн каражат Ош шаарынын эскилиги жеткен автоунаа жана жөө адамдар жүрүүчү жолдорун оңдоого, деги эле шаардын инфратүзүмүн жакшыртууга жумшалат. Шаарга кирүүнү жөнгө салуу үчүн атайын автоматташтырылган өткөрмө пункттар орнотулат. Бул жол эсеп менен 1 жыл ичинде 2 миллиард 999 миллион 500 миң сом акча каражаты түшө тургандыгы күтүлүүдө.
Салыштырып келсек, Ош шаарынын 2024 жылдагы бюджети 2 миллиард 884 миллион 956 миң 200 сом деп көрсөтүлгөн. Бул сунушталып жаткан долбоорду ишке ашыруу коомчулуктун жана тиешелүү тараптардын кароосуна коюлуп, андан соң пилоттук шартта иштейт. Регайнын жанагы маалыматына ылайык бир күндө 56 миң машина кире турган болсо, бул чогулуп келгенде бир топ эле каражат болуп калса экен, жана ошол эле көчөлөр жасаганга башка соц объектилерди кургангач, бир айына 6 миллион 300 миң сомдон түшүрүшү деп күтүп атабыз да. Ошондо бир жылга чакканда ошо 3 миллиардтын тегерегинде акча түшүп калышы мүмкүн экен. Эгер долбоорубуз ошо ишке ашып кете турган болсо. Бул деген эмне деген сөз? Бул эми республиканский бюджеттен күтпөй эле автономный темасында ошо автономное инвестирование в будущее город Ош деймиз да, өзүн өзү камтып, айлантып кете турган бир система алып келе турган бир жакшы бир долбоор деп ойлоп атабыз. Рахматчы. Ушундай презентацияны жасадык. ГАИ отурат, дорожниктер отурасыздар. Мына сиздерди как специалисттер катары чакырдык. Азыр бул эми бүгүнкү убакыт менен эле, бүгүнкү күн менен чечилип калбайт. Өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды дагы бир жолу кайталап кетейин. Биз билбеген маселелер болуп калат ушундай болсо, өзүңөрдүн сунуштарыңыздарды берсеңиздер, бүгүнкү презентациябызды биринчи күндө эсептеп, как бы мындай вот сыяктуу кылып, вот сыяктуу киреш сөз сыяктуу кылып өткөрөлү дагы. Кийинки жыйында өзүңөрдүн сунуштарыңыздарды урматтуу жетекчилер берсеңиз. Jamila, Xudo xolasa turasang jang klaska olib berem, kuya olaganda jang klaska olib berem. Urat jang klaska. Kelgende algan ekan-da Jalg'atning qizi. Qaynagam Merbolot olgan ekan. Көйгөйүздү айтайыз деп келдик сиздерге. Айтыңыз, Биздин көйгөйүз ден соолукка байланыштуу. Так. Путубуз ооруп, бизге реабилитация керек. Өткөнкү жаңылыктарыбыз Мамакеев жолуна көрө аябай сүйүндүк. Рахмат. Бизге ушундай бир күйүмдүү, бизге күйгөн жетекчи келеткенде. Биз 10 жылдан ашык ушул маселени көтөрүп жүрөбүз. Сиздин алдыңызга да ушул маселе боюнча келдик. Турабыз да. Мына кишинин путу жок, бул жак кишинин. Ушу сиз айттыңызчы, кадимкидей ол реабилитация керек да бизге өтө. Ошон үчүн биз жана Мамакеев боюнча сүйлөдүңүз эле го. Ошол китайскачандарга берейли депчи. Ошону угуп алып биз нерде тура албадык да. Билагандар дагы болду ачык. Биз ойлогон бир жетекчи бар экен депчи. Себеп канча биз 4 жылдан бери ушу кайрылабыз. Министрликке, өзүбүздүн министрликке, социалдык жана эмгек министерствосуначы 4 жылдан бери кайрылабыз. Мына кылабыз дейт, бирок неме жок. Чечим жок. Равшан Азачов менен кече өткөндө келип кетти. 3 күн 4 күн мурда. Ал киши менен жолуктум, мен сүйлөштүм. Кече мага ал киши телефон чалды. Ошо как раз сиз көтөргөн маселени чалды. Ошо Ош шаарынан 5 гектар жер болсо реабилитационный центр салалы деп урматтуу генерал Камчы Кылычаевич тапшырма берип туралар. Канча ал боюнча сүйлөштүм, мен иштеп атам. Мен ал боюнча иштеп атам. Анан Моореки Мамакеев боюнча мындай туугандар, Мамакеев боюнча бул өзү фактически госакты 6 гектар жерде экен, бирок 15 гектар жерде ээлеп жатат экен. Азыр документтерди каратып көтөрүп атам. Мыйзамдуу жагы кандай болот, ал жагын карайбыз. Эгер туура эмес приватизация болуп кеткен болсо, шаардын менчигин алабыз муниципалитеткечи. Туура эмес приватизация болсо, түшүндүрүп айтып коеюн. Эгер туура приватизация болуп менчиктешкен туура болуп турган болсо, урматтуу президентибиз айтты кече. Жеке менчикке тиймей жок. Бул биз мүмкүн. Ага тийбейт, бирок ошо 6 гектар жерин бөлүп алып беребиз дагы. Калган 9 гектар жерин алып туруп, ошо жерге аракет кылабыз. Реабилитацион центр курганы. Макулбу? Мен сиз менен ким менен байланышып турам мен? Бул жак биз. Сиз менен байланышып турам. Мен телефон алып алдыңызбы, телефонду алып эметип туруп, сиз менен байланышып турам. Биздин балдарга чалып тургула. Жер чечилиши менен сизге кабарын берем. Ал экинчи маселе. Экинчи маселебиз Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга коляска менен жүргөнгө вообще шарт жок. Азыр как раз снос болуп атат. Сноско ошол коляска менен жүрөт турган болуп койсо. Кечээки жолуңуз оңдос бягына. Өзүбүзгө да жол жок. Жешпат бир гана ресторан. Өзүбүз арам жүрүп атабыз. Ресторандарга, кафелерде, магазиндерде. Пандус айтып атасызбы? Пандустар, туалеттерде коляска бар. Анан эмелерди экен. Автоунааларын, транспортты, троллейбус, автобустарга пандусун түшүрүп бербей атышат водительдери. Анан эме каждый эле человек немеси жок да, машинасы жок да. Биз мисалы үчүн общественный транспортко чыга десек, пандусун түшүрүп бербейт. Анан сурансак көтөрүп чыккыла дейт, ошол жерден балдар колдошуп атат да.
Bizdin Düşündüm жетекчибиz. bu. Ben ruhsat veresin elim ha. Ben işlerini öğrendim. Abdan cumuşku. Allah Başka günü gelecek болады sizge. Allah başka. Amin. Allah'a şükür. Rivaj versin, Allah'ın den sağlık versin, şu eli geri düşne hizmet kılıyor, şu kılıçtan önü göçüp ketişine Allah'ın barışına nasip olsun. Daim жақсылықта oynar. Allahu Ekber. Rahmat. Oldu, seçildi. Düşündüm. Tuğanım seninkin çeç otam. Hiçine sağlık. Hiçine sağlık bu çeç otam. Ben bir şey dedim bu oldu. Söz bitti. Anda bunlar kızga da acaba 5 kere ekan. Yine masale gelmiş. Şanslar rehabilitasyon. Oldu. Bizge Анан пандус кийин керек ага. кээ бирлери өзүнүн жеке маселелери бар экен, жеке маселеге биз киришебиз жок. Oldu. Oşa metrikam yok, sparakam yok. Dostum bol duracakşı. Ayaş bu oldu. Düşündüm ben. Ha oldu. Sıkacak oldu. Allah razı olsun. İyi ki balam var. Videoga suratga Ana soman patla. Jamil. Kaldır. Bir komnat uy bolsa da masele kadar kvartira. Balдар özümdü bu. Özüm turu görsün bu. Ya bak olgan. suratga tartib alib, Özüm turu öldüm bu. Aydan ay kıynalıp nerledi. suratga chiqsa qo'yib. Camraka geldi puan. Jamila telefon gelsin. Zamraka. O Jamila. Adın kim? 755. Obyektlerin, bazaların bardığın privatizasiya kılgan, içinden bir kamazlı satkan, mamlaket bilen raçot bolganda. Tetiği janağı emeğe çeyin, janağı Mehmet Cemiş Turbayev, janağı Varata, o şu yerge çeyin alasız, düşündünüz mü? Emeğe paralelini köçöp altat Razakov açı. Tetiğaktan burulup durup, bu priyama emeğe çıkat, Karasuğa, janağı Periyezge çıkat. Bol buna büttü son köçö olur. Mo biyaka jıldırabız bir 5 metreçe moğuna. Mo yolu çıkaralı, bu öz yol var eken. Bu yoldu ile açıp koyuyoruz. Propkunu emet albayız, joy albayız. Buna qarabay qoro olup ketiptir malkana. İşleteli biz qarabay maşina koygun je garajım yok, je Ugu'da da garaj yok, je Zelenstro, je tazalıkta hiç dememen yok da garajımça. Je avtobuslarga yok. Erten avtobuslar kelse kayak koyayım ben bilbeyim. Erten teknikalar kelse kayak koyayım ben bilbeyim. Vadakanaldı mı onda jerde oturat. Bunda Vadakanalga berip koysa bolot. Tüz çıkabız tak. Mo ne olgan bazar? Oş Mehmet Cemiş kombinatı değil. Bu deme. Ha. Так. Все, onu расширение кылаткен biz ha. Жолду оңдойбуз, асфальтын басабыз. Молар мыйзамсыз чыгыптыр ha. Так, молар бары чыгып кетиптир. Моларды алабыз. Так. Аябай сонун жол болот экен моочу. Моларды алынат ha. Самовольный. Так. Разакова вообще жеңилдик болот экен. Так, мода чип кетиптир, байкадыңарбы? Я. Эме тет заборга. Так, могу бактарды кыйып алып, Замирек баш кайда жүрөт? Замирек башыч. Жеке каякка жүрөт, жеке. Тетик экен створ, көрдүңбү? Могу эмес экен, тетик экен. Кенен жол болот экен. Канча чыгат? 30 метр чыгабы? Проспект болот экен. Так. Тетияктан кадамдаңызчы. Канча чыгат экен? Ошондочу Азамат Каныбекович, могунан алыш керек. Тетиги жанагы эмеге чейин, жанагы Мehmet Cemiş Turbayev, жанагы Varata. Ошол жерге чейин аласыз. Түшүндүңүзбү? Када акырын абайлаңыз. Так, Замирек Паш. 17-20 метр экен да Пачта. Тете 20 метр жол болот экен, көрдүңүзбү? Замирек Пашевич, мынакей разгрузка, Разакова разгрузка болот. Азыр муга каяка барат азыр? Эмеге барат да, тетиге. Оскер районго барат, а? Я. Хорошо. А молар
Alınat ya. Emene, kara toğukkan eken. Algıla. Mor işitkalar alınsın ya. Yok, onu alış gerek. Mo zabordu çeyip. Ne olgan zabor bu? Ya. Oy. Hey. Tak. Ha, bu baza eken de. Ya. Nel kombinаттын базасы болот. Азыр уже гостиница болду. İşte arjağından көрөлүчү. Расширение болот, ошону көрдүңүзбү мына? 3 метр чип кеткен экен. Азаматхан экич. Мына. Аркы менен алып кетсек, сонун болгула экен. Могу менен, Так, мына бул жерде жол дакан саат таяктан кириштин кереги жок экен, эме. Жана жерден кириштин кереги жок дейм. Дальше продолжать этиш керек жолдучу. Конечно. Мына кара. Ya. Казакодан чыгат да, темир жолдон. Разаковдан чыгат азыр. Прямо өтүп эмеге барабыз, темир жолго барабыз. Болду. Abi skladların көчөсү бар. Ооба, ошо. Коем ошол жерден чыксак керек. Ооба, мына бияктан зачем? Бирок бияктан деле буруп кое бериш керек. Ал жерден да ачып коёбуз. Ачып кое бериш керек, даган пробивка кыла бериш керек. Эң туура. Onu emetip takta belgileş eski mekan makul va. Ayağın tıkanç eкен, abdan çoğun eкен bulçu. Mıyraga jardan bersin жоқ degende 1 gektar bersin garaj kılap men. Teknikalarım koy durgan jeri жоқ da. Так, mo vagonda alabız ha. Так, mo muslar. Көчө бар. Ya. Ачып кое берели, көчө бар. Ha, koçu var mı? База немелерге, складская база. O yolda açıp boş gereken anda yol var eкен. Ya. Çoğun yol eken buldu ağıra. Ya. Ha. Ya. Düşündüm ben. Kakras TTK yolda sol etken. Ya. Tüz emege çıkat, Razakova çıkat ha? Razakova bagı zapravkalarga жетпей ошол бир көчө. Şö düşündüm. Bunda oşonda iki köç açıla turgan buldu buyaktan ha? Bunlar жөлө берет, жолго десек, Ya. жолго десек берет. Beretti. Savuz mezgilinde barın turda taşlaşkanda келечекте расширение болот. Көчөлөр чоңойот. Элдин саны көбөйөт. Деп тура таштаган. Gördüğünüz gibi oşuğun bazanın bardın kaytıp mamleketke alış gerek de. Ni себе, ni другим. Özleri же işletişpeydi. Je karaşpaydı. Gördüğünüz kança degen ayança da jerin ayandı. Ya. Mına karaç, kança, ne degen jeri жатат. Как раз мага Зеленстройға либо УГД-ға берсем, мына сонун база экен, а? Так, эмени кандай чыгабыз? Момен чыгалбы жол эметелби? Каргылачы картаны. Я. Ар жагы менен бир Макул. Көргүлөчү картаны. Так, азыр биз мына жерге амдада жол бар экен. Я. Мындай жол бар экен да. Мына кеткен жолчу. Муну алып келип туруп, могу Касымбекова көчө барбы? Касымбекович. Ошого. Жок, булчу азыр мон дакан сабасал мон бойлопчу. Мо бияка жылдырабыз бир 5 метрче мону. Мо жолду чыгаралы, бул өз жол бар экен. Бул жолду эле ачып кое беребиз. Жүргүлө моян карайлы. Так. Мо жол, бул жол эметебиз, буну карайбыз. Бул жол өзү бар жол экен. Булчу только эметебиз. Ооба, мына жол. Mına жол көрдүңүзбү? Тосуп алыптыр. Ya. Mına жол. Канча 15 метр. Чыгат 15 метр. Тиги заборду ар жака жылдырабыз. Mına жол балдар.
Ошо параллельный жолдорду ачыш керек да. Буларды ачпаса никогда пробканы эмете албайбыз, жое албайбыз. Мына карабай короо болуп кетиптир бирок малкана. Монун баарын пробивать этишибиз керек да. Замирбек Башевич, баарын алып, могу заборду ар жака жылдырыш керек. Bir 5 metre ар жака. Ошондо булчу эмеге параллельный көчө болуп калат, Разаковачы. Тет жактан бурулуп туруп, бул прямо эмеге чыгат, Кара сууга жана переездге чыгат. Болду, мына бүттү, сонун көчө болот. Бул көчө эмес, проспект болот булчу. Мына мояктан ар жагын алып келсек деле жетишет көчө эмечи. Моаларга жер ушунча экен, кара. Бардак болуп жатат. Булар карабайт деле өзүчө. Жанагы Союз мезгилинде приватизация кылып алганда, мына карачы акыбалын. Ушул бурда жетекчи болуп иштеп, ушул базанын жетекчиси болгон бекер приватизация кылып алган. Анан калып калды өздөрүнөчү. Бу даже бир тиканын дагы акчасын алган эмес да. Мону объекттерин, базаларын бардыгын приватизация кылган, ичинен бир КАМАЗды саткан, мамлекет менен расчет болгон да. Бүттү. Маланы жылдырабыз, а? Кудай кааласа, ушул көчөнү быйыл основаниясын даярдап, шагылын төгүп, даярдап койсок, Кудай кааласа, каражат жетип калса, басабыз, төшөйбүз асфальтынчы. Анан эме болсо карайбыз. Макулбу? Так, тиги эмеге чыгып калдык. Жок, жетеги эмеге. Тиги Азамат Арапаевдин тиги бетон заводуна барып калдык. Так. Я. Бияктан болду, бияка кете албайт экенбиз уже. Развязка болот экен. Жүргүлө биякка салы. Я. Так, мына жол. Мына жол. Тетик Разакова. Могу жанагы Ош эме, а? Клиника. Все бүттү, мынаке. Ушу жерден Кудай кааласа ачабыз. Ушу жерде мындай разворот болот жол, а? Жол разворот болот. Моуларда эмен тетистин турбалары го деме? Я. Тети көрдүк мына Разакова. Мына кенен экен мынаке. Моуга бул деле бир приватизация кылып алганда кара, ненужный жерлер кара. Эмне деген базалар жатат. Ушулардын баарын мага бергилечи, кимай. Моун эсики, кара, керели жок жатат. Берсин мэрияга. Иштетели биз, кара, машина койгон же гаражым жок, же УГДда гараж жок, же Зеленстрой, же тазалыкта эчтеме менен жок да гаражымчы. Же автобустарга жок. Эртең автобустар келсе каяка коем мен билбейм. Эртең техникалар келсе каяка коем мен билбейм. Водоканалды моундай жерде турат. Мына водоканалга берип койсо болот. Түшүндүңөр да? Всё, мен түшүндүм. Так. Замирбек Башевич, сизге тапшырма. Так, сиздин отдел. Так, сиз кадастр. Так, жеке чогуу иштегиле. Мына Кудай кааласа жаңы жол ачып коебуз. Вообще шикарный жол болот. Центральный жол болот. Разакова, разгрузка болуп калат, бүттү мынакей. Ар жагын уже алып бара албайт экенбиз, а? Ушул жерде мына разворот кылып, тетиги Разаковга чыгып кетебиз. Так, урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейдибиз ушу менен аяктады. Нар жактагы жолдор боюнча тапшырма берилди. Тийиштүү жетекчилер көзөмөлгө алгыла. Могу эме боюнча, бул жер могу жол боюнча Замирбек Башевич,
өзүңүз көзөмөлгө аласыз, макулбу? Өзүңүз сиз архитектор, кадастр, эми УГда чогуу бирдикте мапты да кошуп алгыла. Кошуп чогуу иштегиле. Так, саат 9-да жыйын, калган маселелерди эмеде мэрияда сүйлөшөбүз. Кана ажеке? Амин. Алтындай вакытыңызды бөлүп, Амин. Кудай неметтериңизге башын берсин. Амин. Шаар өнүгүп барсын, ынтымагыңыз удыра барсын. Жактырсак көрүп. Амин.